Биздин чакан өнөр-канабыз тааныштырып кете турган болсок, оң тарабыбызда эле киргенде эле биздин тиге турчу машинкабыз, булгарынын жана кичинекей чакан столубуз, биздин фурнитура, бычак, керектүү, боек жана башка нерселер турган. Бул тарабыбызда булгарлар, булгары түшүрө тургучу шаймандар, темир менен иштейбиз да, бизчи зергерчилик кылабыз. Латунь, мелихор жана башка металлдар менен аларга керектүү буюмдар, болгарка жана башка нерселер. Бул жерде жалпысы ошо көрүк, пайкага иштетиле турчу мына бор машинка жана башка химия эмелерибиздин баары ушул жагыбызда. Жылтыратып, тазалап, полировка кылганга, темирлерди тешкенге сверлильный станок бүт ушул тарабыбызда. Адам качан өлөт дейт да. Адам өлбөйт атылган октон, айытпас тарттан дейт да. Адам өлөт унутулганда дейт да. Анан мисалы канчалаган чыгаан инсандар бар. Биздин эле алып кете турган болсок, Капарайтиев, Сүймөнкул Чокморов жана башка. Чет элдеги айта турган болсок, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Винсент ван Гог жана башка да. Бул адамдарды мен өмүрүмдө көргөн эмесмин, бирок ал адамдарды мен өмүр баян окуйм, алардын жасап кеткен жумуштарын көрүп жүрөм. Ал адамдар өлгөн жок, ал адамдар тирүү да. Тарыхты жашоодо бир гана окубайт экен, аны жазат да экен да. Чыгармачылык адамдар эмнеге ушунчалык басым жасайт десе, көрсө өзүңдүн атыңды тарыхка калтырып кеткен да. Биз дагы ушу атыбызды тарыхка калтырсак деген жакшы ниет менен ушул ремеслого келдик, булгары. Жалпысы биз 6-класстан баштап илим алдык, окудук. Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын. Аяктан базовый бүт, живопись, рисунок, сүрөткө таандык, айтор, карандашты кантип уштап, кантип кармайбыз, ошонун баарын өттүк. Кийин Борбор калабыздагы Симонов Афанасий Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайынын ДПИ, декоративно-прикладное искусство, булгарыны көркөм иштетүү бөлүмүн аяктап, азыркы учурда булгары менен иштеп турган чагыбыз. Бул жумуш менен биз өзүбүз иштегенде ушунчалык рахат алабыз. Айтор чарчап жашоодо, турмуштагы нерселерден келип, ишканабызга келип ушундай отуруп, биз жумушубузду иштеп жасап баштаганда ошондон эргип алабыз да. Эргип алабыз. Жумушубузду жасап бүткөндөн кийин биз жумушубузду карап отуруп алып ушундай суктанабыз да. Азыр биз жасап жаткан буюмубуз бул тумар. Тумар бул көбүбүз бизде деле көп буйрутма жасаганда кайчы пикирлер жаралып калат. Тумар туура келбейт бизге депчи динге. Жөн гана бул тумардын максаты аалам менен адамдын руханий ортосунда турган баалуулуктун символу катары эле кызмат кылат. Тагыраак айтканда декоративный көркөм кооздук үчүн да. Булгары растительный дубление деп коет, Кыргызстандан өндүрүлүп чыккан. Бул жалпы сөзү боелгон эмес, булгары болчу. Анан биз өзүбүз колго боеп ушул оймону түшүрдүк. Оймо технология слепой печать деп коет. Оймо эки түрдө түшөт, ручной тиснение менен. Азыркы учурда биз клейшенин жардамы менен ушундай оймону түшүрдүк да. Мынакей азыр биз тешип алдык булгарынып, пробойник аркылуу эми машинка кандай тиксе, ошол сыяктуу эле биз дагы эки ийненин жардамы менен тегебиз азыр өткөрүп. Тумарыбыз да буюрса мынакей дайын болуп калды. Азыр биз бул булгарыны майлайбыз. Ата бабаларыбыз айтат да, булгарынын жашын майдан сура депчи. Канчалык биз булгарыдан жасалган буюмду майлап
сүртүп колдонсок ошончолук бизге көп кызмат кылып берет да. Мынакей булгары өзү майды өзүнө сиңирип тартып алат да. Анткени бул тирүү, живой материал да. Кадимкидей бул дем алып өмөп турат да. Даяр болду буюрса. Бүт могул жакта жасалгандар Кыргызстандын булгарысы бизден. Эмнеге дегенде себеп Кыргызстанга салым кошуу үчүн дейт, жеке ишкерликти колдоо дейт да. Биз өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан керектүү материалдарды алсак, биз дагы анда Кыргызстандын келечегине салым кошкон болуп эсептелебиз да. Бүт ушу мына бул кожа хромового дубления, ортодо турган бул кожа бул растительный дубления. Замандын ылайыгына жараша бар сетка, капчык, куур, дорожный сумка, айымдарга жана башка жумуштарды жасайбыз. Биздин авторский работабыз, жасаган шкатулка. Каймана түрдө биз ташбаканы бергенге аракет кылдык. Жалпы өзү ачылары менен ташбаканын облигин кабыл алат. Ачылганда мынакей. Үстүнөн караганда ташбаканын сөлөкөтү түшөт да. Жана буга керектүү сөйкө жана башка нерселерди шурупчулар салып коесуздар. Кайра ташбака өзүнүн панцирине кирип кеткенде мындай кирип кетет да, мындайынан жабылып калат. Биздин жасаган жумуштарыбыз көбүнчө этно стилге аракет кылабыз. Көбүнчө азыр минимализм деп европейский стилде жасап атпайбы? Биз көбүнчө этно стилге басым жасайбыз, себеби биздин жумуштарыбыз буюрса келечекте дагы чет жакка чыкса, биздин өтө керемет кооз оймолорубуз бар. Ошо эме дейт да, маданият бул деген сахнага чыгып, ырдап, бий көрсөтүп жана башка эмес. Маданият бул улуттун идеологиясы дейт да. Ушул биз өзүбүздүн маданиятыбызды оймолор аркылуу, себеби биздин оймолорубуздун мааниси өтө терең. Ар бир оймо өзүнүн бир нерсени түшүндүргөн, чагылдырган нерселери бар да. Мен өзү үйдө кандайдыр бир бош убактым болуп калса, түз эле бияка келем. Бияктан агайым менен көп нерсени үйрөнөм. Мен ушул булгарынын башкы этаптарын үйрөнүп калдым. Агай мен үчүн өзгөчө адам. Бүт эмнени билсе, мисалы үчүн кенедей бир кошелек болобу, башка бирөө жашырып ошонун сырын айтпай койгондун ордуна биздин агайыбыз ийне жибинен өйдө бул мындай деп түшүндүрүп айтып берет. Мен ушул тармакка кызыгам. Кийин агайымдай болсом деп үлгү алам. Кемер куурлар да келип калат. Ошолорду да жасап калабыз. Кааласа ташын өзүбүз кесип же даяр эле таш алып, мисалы нефриттен биздечи жана башка таштар менен да шөкөттөп, кооздоп жасап беребиз. Азыр көбүнчө лазерный станок менен кесип калды, бирок колго кесип жасаган жумуш баары бир баалуу болуп эсептелинет да. Ар бир жумушту эгер өзү сүйсө, анда ал аны алып кетет да. Ичинде бир дымагы болсо. Себеби айтат эмеспи, алдыда болсо максатың шайтандар болот касташың. А болбосо эгер максатың шайтандар болот курдашың. А жок болсо максатың сен жашоодо эмне табасың дейт да. Андыктан биз алдыга койгон максатыбызды бир жерге ошо топтоп туруп, багытыбызды табып туруп, алдыны көздөй өзүбүздү таштабастан бекем чын алып туруп иш кылсак, анда сөзсүз бүгүн эместир, эртең дагы эмес, бирок керемет болгон бир күнү сөзсүз Алла Таала биздин кылып жаткан ишибизден үзүрүн берет да.